миграцияга чыккандардын орточо басымдуу бөлүгүнүн жаш өзгөчөлүгү 20 жаштан 45 жашка чейин болуп атат да. Бул деген сөз киши бышып жетилип, өзүнүн акылы менен, күчү менен, эмгеги менен пайда алып келе турган мезгилде туш келип атат да. Ушул тегерегинде эмне дейт элеңиз? Негизи миграцияга кимдер жарамдуу десе, миграция бул деген сыртка барып өзүңдүн эмгек күчүңдү сатуу да. Демек эмгек күчүнү картаң киши сата албайт, оорукчан адам сата албайт. Демек жаш, колунда күчү бар, билегинде күчү бар, акылы бар адам миграцияга кабыл алат экен. Ошол мигранттар барып иштеп, өзүнүн сиз айткандай жаштыгынын көбүнө ошол сыртка берип коюп атат, өзүнүн акылын көп берип коюп атат. Бул деген акыл агым деп коет го, утечка мозгов деп. Биздеги эң жарамдуу, эң акылдуу, зирек катмарыбыз сыртта иштеп жүрөт да. Өзүбүздүн өлкөбүздө мындай айтмакчы, бир аз сарпондо деп коебузбу, экинчи катмардагы экинчи сорттогудай болуп калып атабыз да. Сырткы күчтүн баарын сыртка берип коюп атабыз, өзүбүздүн күчүбүздү. Мисалы, тарыхта бир окуя бар, билесиздер, 1917-жылкы революциядан кийин Россиянын өзүнүн 5-6 миллионго жакын орус улутунагылар, булар баягы ак падышанын учурунан жаңы большевиктердин бийлигине жактырбастан булар ошо Европага жана Америкага, Кошмо Штаттарына ошол жака көчүп кетишкен. Ошол чоң бир утечка мозгов, мээлердин, акылдуулардын сыртка чыгып кетиши бир залакасын тийгизди да Россияга. Учурда дагы мисалы өткөн учурдагы соңку Россиядагы абал дагы бир эле жылдын ичинде 1 миллионго жакын россиялыктардын сыртка чыгуусуна себепчи болду. Акыркы эле окуялар, соңку окуялар. Демек, сыртка чыга алган ким чыгат экен десе, биринчиден каражаты бар адам чыгат экен, акыл эси иштеген адам чыгат экен, колунда кубаты бар жаштар чыгат экен да. Бул ар бир мамлекетке демек минус алып келет экен.